Улукбек Алымжанов 28 жашта. Буга чейин ал Ош шаарындагы жогорку окуу жайларынын биринде юридикалык билим алган. Бүгүн милициянын кайгылуу кызматына кабыл алуу боюнча сынакка катышсам деп турат. Буга чейин юридикалык билим алгандыгына байланыштуу эгер сынактан өтүп калса, андан ары бул тармак боюнча дагы билим алып, кайгылуу кызматында эмгектенсем деп турган чагы. Азыр тест сынак башталды ПМге. Ошого өзүм сынаганы келдим. Буюрса өтүп калсак деген жакшы ниеттер менен тапшырып атабыз. Бул жака биз мурунтан эле кызыгып жүргөнбүз. Эми убакыт саат эми жетиптир. Ошого иштеп, мамлекет иштешкени аракеттенип жатабыз. Ош шаарындагы түзүлүп жаткан милициянын кайгылуу кызматына кабыл алууга 219 жумуш орун жарыяланган. Ал эми сынакка катышуу үчүн 470ке жакын жаран келди. Анын 260тан ашыгы түрдүү кесип ээлери жана түрдүү тармактын жумуш адистери. Сынак тапшыруу тест аркылуу өтүп, жарандар билим деңгээли боюнча тесттен, дене тарбия даярдыгын текшерген сынактан жана атайын маектешүүдөн өтөт. Маектешүүнү ийгиликтүү өткөн талапкерлер ушул жылдын 1-сентябрынан баштап 3 айлык атайын окууга жөнөтүлөт. 110 кызматкер 1-декабрдан баштап Ош шаарында ушул милициянын кайгылуу кызматынын биринчи иштерин көргөзө башташат. Аталган долбоордун стратегиясы жана пландары өлкө башчынын сунушу менен жол кыймылы коопсуздугун камсыздаган ички иштер органдарынын бөлүгүн реформалоо максатында жүрүп жатат. Долбоордун максаты милиция кызматкерлерине жарандардын ишеним көрсөтүүсүн камсыздоо жана жол кыймылын камсыздоо милиция кызматкерлеринин арасында коррупциялык көрүнүштөрдү азайтуу болуп саналат. Bir экипажда 2 кызматкер болот дагы, 2 кызматкер экөө тең жол кыймылынын коопсуздугу боюнча дагы, коомдук коопсуздук боюнча дагы өзлөрүнүн иштерин алып барат. Азыр Бишкек шаарында иштеп жаткан биздин кызматкерлерибиз өзлөрүнүн биринчи жакшы үзүлүү жактарын көрсөтүп жатат. Эл менен тыкыз байланышта болуп, оперативдүү кылмыштарды жана бузууларды ыкчам чараларды көрүүгө жакшы иштерин көрсөтүп жатат. 7:30-8-дерде кирдик, 75 минута убакыт берди. 30 билет бар экен, 30 суроо. Анан 3 текстен турат экен, аны бүт окуп, даярданып, ар бир суроолоруна ошо өзүң түшүнүгүң боюнча ошо чечип, ошо жооп бердик да. Кайгылуу милиция кызматын ишке киргизүү өлкөнүн аймагындагы бардык шаарларында пландалып жатат. Ал эми сынактан өткөн жарандар Ички иштер министрлигинин академиясынын атайын даярдалган 3 айлык курсунан окутулуп, Бишкек жана Ош шаарларынын жол кайгылуу кызматы башкармалыгында кызмат өтөө үчүн келишим түзүлөт. Гүлнур Арапбай кызы, Уларбек Мужиев, жаңылыктар.